Мен деле ата энем өзүмдүн эле мынакей папашам биринчи бул үйдү салганда мындай аябай бир шок болду да. Кызыктуу да эле бир состояние өзү көрүп алып, кызым сен ушунча жыл Европада жашап келип, европейский дом деп баягы эметип, эмнеге кайрадан саман үй салып атасың деп бир кызыктуу да эле болду да. Бир кызымдын мындай кичине мээси бирдемке болуп калганбы эмне деп мындай мени бир кызыктай карады да. Мындай таптакыр түшүнгөн жок да. Анан мен отургузуп алып, папа, сиз деген мындай жакшылап ойлонуштурсаңыз, бул деген баягы орустар айтат эмеспи, хорошее новое — это хорошо забытое старое депчи. Анан азыр деген Америкада азыр жаңы кыймыл чыгып атыптыр. Кайрадан экологиялык үйлөр модага келип атыптыр. Өзүңүз деле ойлонсоңуз депчи, мындай жанагы үйлөрдүн стенасынын баарына жабыштырган обойлордун андагы бүт химия жыты чыгат. Пластиковый терезелердин дагы канча эмеси үйдүн ичине күн катуу тийгенде, жылыганда ал дагы эмелердин баарынын жана бензол андай мындай деген, өзүм химикмин да, ошонун баары чыгат дагы. Биз ушул үйгө чейин баштаганга чейин мурда жолдошубуз экөөбүз баарыбыз эле баягы билген бышкан кирпичтен салынган эки этаж үй кылып жашап көрдүк да, бир 3-4 жылчы. Ошондо бизде 120 квадрат метр үйдө бышкан кирпичтен жылууланган эле үй болчу, бирок кышкысын маалында бир 10 тонна көмүр, анан бир ошондо айына 7000 сомдон электричество бизге кетип калып атты да. Мисалы азыр ушул үйдү салганы жолдошубуз экөөбүз бир кыштын башынан аягына чейин 2 тонна көмүр кетет. Мынакей коллекторду өзүңөр көрүп турасыңар, солнечный коллектор деп коет өзү. Бул дубалдын мынакей түштүк тарабына, күндүн тийип аткан түштүк тарабына жазалат. Өзү мынакей болгон кайсы болгон аянты бизге эме болду, ыңгайлуу болду. Бул терезеге чейин жазадык. Бул жыгачтан рамкалар ушундай жасалат дагы. Ичинде ушул раманын ортосунан мындай змеевик деп кой, эми жылан сыяктуу болуп аба кетет деп койсом болот да. Мындай түз эле аба кетпейт. Бөлмөнүн ичинде өзүнүн мындай воздухопроводу бар. Бул жерден аба кирет, эмеден, пол жактан да, ылдый жактан. Аба кирет дагы анан мондай болуп, өзү мындай болуп улам эметип отуруп, баягы өзүнүн жолу узарат дагы, анан ошентип тияктан жылыгандан кийин аба кайрадан бөлмөгө кирип кетет да. Жана силер сыртта коллекторду көргөнсүңөр, эми азыр ички жагыны көрүп, көрсөтүп силерге түшүндүрүп берейин. Могул жер көрүп атасыңар, бул бияктан ысык аба, жылуу аба. Эми камера сезбейт, бирок мондай кол карасаң, аба уже жылуу болуп чыгып атат да. А могул ылдый жакта, мына көрүп атасыңар, мондай тешик бар. Бул вентилятор воздухту сорып атат. Жана айткандай, как змееобразный ход менен акырын өтүп, ысып, анан бияка чейин жетип, бияктан уже ысык кезде болуп чыгып атат. Саман, будай саман таптым, сүйлөшүп алып келдим бияка. Анан могул жерде кошуна азыр жашабайт, башка жерде жашайт, бирок могул жылкы кармайт да. Через день баласын жиберчү эле да. Кичинекей кичүү баласы келип, ат менен ошол ылайды ачытканда тебелетчү эле да, усталапчы. Саман кошуп, как вот илгерки технология менен неме кылып, ачытып 2-3 күн ат менен тебелетип чыгарганда анан блок куйган.
үйдүн кухнясында турабыз. Шашып биз кичине баягы үйдү батырактан бүтүрөлү деп эле жөнөкөй эле өзүбүз кыргыз печка жасап койдук. Бунун эми баягы кебетеси мындай жөнөкөй болгону менен бирок функционалдык жагы жакшы эле берип атат азырынча. Анан каражат көбүрөөк болгондо муну чачып жиберип, мындай өйдөрөөк кылып, орус печка кылып, жакшынакай сыртын декорация кылып туруп, таштар менен жазап, мындай эмеге жеткирели деп, мындай дизайнга жеткирели деп бир пландар бар. Мынакей азыр кече күнү жагып койгонбуз. Печка ушинтип бир жакканда бул баягы өзүнүн жүргөн жылуулук жүргөн баягы саман дубалдардын ичи менен кетет. Ушул бир жакканда түнкүсүн кече күнү мынакей түндөсү жагып бир салып койдук. Бүгүн кечкиге чейин ушинтип жата берет экен. Кечинде чукуп туруп кайра үстүнөн көмүр салып коебуз. Ошентип күн суук малдарда улам жакпайбыз. Болгону баягы ичинде жаткан чоктун үстүнө кайра эле көмүрдү салып эле ушинтип баягы нон стоп өзү эле эмете берет экен да, жагыла берет экен. Анан өзү мынакей жагылганда баягы кирпичтери, саман дубалдар, бүт ысыктын баарын өзүнө сиңирип алат экен дагы. Мынакей бул дубал менен кетип, детскийге барып, аркы бизнес спальняга барып, андан ары дагы бир спальняга өзүнчө бир мондай бир нече баскыч менен кете турган жолдору бар. Анан бул саман үйлөрдө эмне эч кандай обой жок. Бирок бул дагы азыр мода болуп, баягы кайрадан эмеге Европада азыр жаңы чыгып атат. Мынакей Россия, Украинада дагы кайрадан ушундай келип атат да. Эко баягы дизайн деп коет да, эко дизайн. Анан бул эчтемке бөлүп чыгарбайт, бирок кайрадан бул жанагы нымдуулук жагынан бизге аябай ден соолукка, өпкөбүзгө жакшы экен да өзүчү. Бул известка, бул өзү деген натуральный, природный дезинфектор деп коет. Бул өзү жанандай жаман нерселердин баарын өзү тазалап турат да. Ар бир жыл сайын жантип актап койсок кайрадан тазаланып калат экен да, жанандай микробтордунчу. Анан өзү адам для себя должен приоритет определить, да, что ему нужно. Ден соолук дегендей, отчизна, процветание отчизны, дети. Или понты, да, там. У меня машина должна быть круче, чем у соседа, дом должен быть выше, дороже, особняк. Жена красивее всех, да? Да, и жена модельная, да, 90-60-90. Раньше я хотел большой дом, там, 2-3-этажный особняк, вот как сейчас детские сады, да, везде посольство. Но это понты. Там дорогая машина LX 570. 10 жылдын чамасында Германияда иштеп калдым да. Бирок ошо иштеп жүргөн маалда Кытайга барып көрдүм, Америкага барып көрдүм, көп эле Европанын бүт эле шаарларын кыдырып көрдүм да. Мисалы, кымбат баалуу шуба кийип алып туруп Европада жүрсөң, бирөөлөр келип сага красканы чачып жиберет дагы, сен деген ушул эмени деген өлтүрүп салдың, ушул живот, бул жаныбарларды сен өлтүрүп салдың деп жаман көрүшөт да аларчы. Сени акчаң көп болсо башка нерсеге эметпейсиңби, салбайсыңбы, эмнеге сен мындай шубасы кийип аласың деп жаман көрүшөт да. Барыбыз эле жөнөкөй болуу деген бул чындыгында жаман нерсе эмес деп ойлойм да. Биз мынакей квартирабызды шаарда Южный воротада квартира бар болчу, аны сатып туруп, анан бул үйдү салдык да. Себеби бул үй деген жашоо үчүн эле эмес, бул өзүнчө бир эксперимент деп ойлойм да. Жөнөкөй эле мынакей өзүңөр көрүп аткандай кафелдер колдонгон, өңү менен мындай жакшы келтиришип, үйдүн баягы жашыл өңү бул ваннага да чагылыштырылган, ушундай болуп. Анан мынакей бул жерде өзү ванна да бар. Ысык суу болсо мына жерде бойлер менен берилет. Эми бул кийин өзүбүз ойлогонубуз болор чакта кийин мындай вакуумный
солнечный коллектор крышага коюп туруп ысык сууну аяктан дагы алсак деп мындай ойлонуштурган бир эмебиз бар да, максатыбыз бар. Мындай мынакей жакшынакай душ менен суу бүт баары жакшынакай келет. Өзүбүздүн көчөдө мынакей биологический мынакей эме бар, септик бар. Биз бул жерде эч кандай химия, хлорка колдонбойбуз. Чындыгында айтканда, себеби септикте баягы өзүнүн эмеси бар, биологический флорасы бар. Могул чыккан бүт эменин баары кийин кайрадан жаратылышка түшүш үчүн эч кандай химиясы жок. Өзү баягы ичинде биологиялык баягы бактерияларды кошуп койгонбуз, тазалатып турат. Анан бул үйдө дагы бир кичинекей секрети бар. Могул полдо мынакей, могул жерде 2 метр мындай узундукта теплый пол жасап койгонбуз. Бул өзү мынакей инфракрасный облучение менен жылуу берет. Жакшылап катуу өзүнүн температурасын берсек, бул жерде бир өзүнчө хамам да. Мынакей бул Советский Союз малындагы ванна. Бул өзүбүз крастетип жакшынакай эметип койгонбуз. Мунун функционалдуулугу бизге өзүбүзгө деле жагат. Кымбат баалуу ваннага түшөсүңбү же жөнөкөй ваннага түшөсүңбү, андан биз мындай өзгөрүп кеткен жокпуз. Чындыгында эгерде жанагы шаардын ичинде дагы могул этаж үйлөрдү азыр кандай башаламансыз эле салынып атпайбы? Анан улам шаардын ичинде жаңы үйлөр салган сайын улам могул ТЭЦ, отопительный котел деген ошолордун баары жагылыш керек. Жаңы дүйнө жүзүндө азыр солнечный пассивный же солнечный активный деген үйлөр бар. Ал этаж үйлөр да ошондой болот. Ошолордун баарын азыр жаңыдан кайра сала баштаса, эски үйлөрдүн ордуна бүт жаңы ошондой кылып, анда ТЭЦке дагы нагрузка баягы азыраак болот дагы, азыраак могул түтүн дагы чыгат да, смог да азыраак болот.